Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Россияда кыргыз жараны 5 баласынын көзүнчө аялын бычактап өлтүргөнү айтылды. 2 август күнү Москванын четиндеги Дмитров шаарында кыргызстандык жаран жашы 7 элек балдарынын көзүнчө аялын бычактап өлтүргөн. Бул тууралуу алардын улуу кызы Инстаграмдагы Blacklist баракчасында билдирди. Анын айтымында окуя ушул жылдын 2 августунда болгон. Атам баарыбыздын көзүбүзчө апамдын далысына 3-4 жолу бычак сайып жиберди. Андан соң атам энисине телефон чалып, үйдөгү документтери жана акчаны алып кетүүсүн суранды. Ал келген соң атам экөө ажал алдында жаткан апама жардам берүүгө аракет да кылышкан жок. Анын ордуна документтерди алып кетип калышты. Ошол учурда үйдө 9 жаштагы сиңдим, 11 жаштагы иним жана 16 жаштагы дагы бир сиңдим жана мен болгонбуз. Биз 5 бир тууганбыз. Азыр 3 бир тууганым Россия Федерациясындагы кризистик борборго жеткирилди. Тайжем экөөбүз апамдын сөөгөн, өзү өскөн айылына алып келип жерге бердик, деди кыз. Ал атасынын жакындарынан эч кандай жардам болбогонун, атасынын карындашы аларды полицияны чакырган үчүн жемелеп, атаңды аябайсыңбы деп урушканын айтты. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Назар Ньюс кечи. 10 адам көз жумуп, турак үйлөр жараксыз абалда. Тажикстандын Куляб шаарында ири жол кырсыгы катталды. Тажикстандын Куляб шаарында жүк ташуучу унаа бир нече жеңил унааны сүзүп, 2 үй зыянга учурады. Учурда 10 адам каза болгонун Тажикстандын Азоди басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окуя кечээ 6 августта саат 19:30да дүйшөмбү Куляб Харокуна жолунда Куляб шаарынын Самони базарынын жанында катталды. Маалымдалгандай, шаардык саламаттыкты сактоо департаменти кырсыктан каза болгондор жана жарадар болгондордун баары эле унаалардын жүргүнчүлөрү жана жабыркаган үйлөрдүн жашоочулары экендигин айтты. Ошондой эле Кулябтын тез жардам станциясынын дарыгери 10 адамдын сөөгүн өлүкканага алып келгендигин жана жолдо 4 жарадар борбордук ооруканага бара жаткан жолдо көз жумгандыгын билдирген. Булак Супер кежи. Садыр Жапаров ысык көлдө каза болгон жигиттин ишин көзөмөлүнө алды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта резонанс жараткан Ысык көл облустун Бостери айылында 23 жаштагы жарандын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Укук коргоо органдарына окуянын чоо жайын ар тараптуу жана объективдүү иликтөө тапшырмасы берилген. Ысык көлдө инимди балдар сабап, иним оор токмоктон каза болуп калды деген жаран коомчулукка кайрылуу жасаган. 6 августка караган түнү Бостеридеги Алтын кум эс алуу жайына иним балдар менен эс алууга келген. Ошол түнү аны 7-8 бала пикир келишпестиктен сабап салышкан. Ал өтүп кетти. Ал эми милицияга барсак, тилин жутуп алып каза болду деп жатат. Сураныч: ошол күндө тартылган видео болсо, ким көргөн болсо, кайрылып койгулачы, деген ал. Селеп медиа маалымат агенттигине Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришип, алгачкы сырткы кароо иштери жүргүзүлгөндө жигиттин денесинде кандайдыр бир криминалдык тактар байкалбаганын билдиришкен. Булак Селеп кежи. Ысык көлдө булгаган скутердин ээсине айып салынды. Буга чейин сот тармакта Ысык көлдүн жээги булганган сүрөт тарап, коомчулуктун наразычылыгын жараткан. Буга байланыштуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирүү жасап, скутердин ээсине 10 000 сом айып салынганын маалымдады. Кечээ кандайдыр бир себептен скутердин багы жарылып, майы агып кеткен экен. Скутердин ээсине укук бузуулар кодексине ылайык 10 000 сом айып салынды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле мындай көрүнүштөргө жол бербөө үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Булак Супер кежи.
Бишкек-Нарын жолунда Хово менен Мазда унаалары сүзүштү. Бүгүн 7 августта Бишкек-Нарын Торугарт жолунда жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа сүзүшкөн жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Чүй облустук жол кайгыл кызматынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык бүгүн саат 14:05 чамаларында Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолунун 16-чакырымынан Хово жүк ташуучу унаасы күн чыгыштан күн батышты көздөй келе жатып, артка кайрылып жаткан учурда ошол эле тарапка бара жаткан Мазда 626 унаасы келип сүзгөн. Учурда жол кырсыгы болгон жерде Ысык Ата районунун Ыкча миликтөө тобу жана Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери иш алып барып жатат. Булак суу перкежи.